Кутман таң да бир жолу урматтуу телекөрөрмандар, студиябызга келген да бир сый конокторубуз бар. Ал кишилер жөн келген жок. Кыргыздын чыгармачыл жаатында өзүнүн орду бар. Биздин сыймыктуу агайыбыз Асанкан Жумакматовдун 100 жылдыгына карата оркестр жамааттарынын арасында 2-чи республикалык сынак өткөнү турат. Бул тууралуу сөз кылалы деп Кыргыз Республикасынын улуттук маданият борборунун Маданий борборунун директору Союзбек Надырбеков мырза, Ош облустук филармониясынын оркестринин дирижеру Ташматов Куштарбек мырза, Жалал Абад областынан өкүл катары Динара Тилекеева, Азиз Калматов мырзалар менен студиябызга келишти. Кутман таңыңыздар менен. Куш келиңиздер. Куш келипсиздер студиябызга. Сынак мына кечээ башталды, жаңылбасам, Асанкан Жумакматовдун 100 жылдыгына арналган оркестр арасындагы сынак, жаңылбасам 2-чи ирет өтүп жатат. 2-чи ирет кандай даярдыктар болду, кандай деңгээлде өттү? Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Кутман барыңыздарга. Бул сиздердин маданиятка кошуп жаткан чоң салымыңыздарды деп баалайбыз. Баардык кесиптештерибиздин атынан салам жолдоп коелу. Асанкан Жумакматов атабыздын атына 100 жылдыгына арналган бүгүнкү ушул 2-чи республикалык оркестр жамааттарынын арасындагы фестивалды биз кароосуна алгыбызды кечээ ийгиликтүү баштап алдык. Улуттук консерваторияда эртең саат 9-дан баштап ушул саат 4-5ке чейин аябай кызуу болду биздин конкурсубуз. Андан соң биздин ушул былтыркы жылдын биринчиликтерде жыл сайын бул өзгөчөлөнүп туруш керек. Ошол эле учурда ар бир кароосуна алгыбыз, ар бир фестивалыбыз жөн эле бир иш-чара катары өткөтпөстөн бул шаарыбызга деги эле элибизде бир майрамдык маанай, шан шөкөттөр менен уланыш керек деген бир ушул министрибиз болуп бар кеңешинин жыйынтыгы менен кечээ ошол саат ушул 5тен баштап 7ге чейин Бишкек боюнча 20 точкада биз ушул оркестрлерден турган флешмобторду уюштурдук. То есть биздин ушул Кыргызстан боюнча азыркы учурда заявка берген оркестр жамааттардын саны 25тен көп болду. Бүгүнкү учурда 14 оркестр мындай түрдө баягы ошол түрдө катышып жатышат. Буюрса биринчи тур жыйынтыкталды. Бүгүн болсо ошонун жыйынтыгын жана ошондой эле акыркы гала концертин өткөрүү аземи бүгүн саат 18:00 Тарых музейинин астындагы ушул астында бир чоң маареке болмокчу да. Ошон үчүн элибизди дагы бүгүнкү саат ошол саат 6-да Тарых музейинин алдына конок катары чакырабыз. Бир учурда 600дөн ашкан биздин коллективибиздин катышуусунда бирдиктүү чыгармалар ушул жободо бекитилген ушул чыгармаларды ушул Атай Огонбаев атабыздын Машботой, Карамолдо Орозовдун Ибарат күйөөсүн биргеликте ушул 600 инсанды ашыкты адамдан ашык турган биздин коллективдин аткаруусунда бирдиктүү ойнолмокчу. Массалык болду. Мисалы үчүн ага чейин даярдык болду, ал жактан репетициялар болуп тургандан бул жакка келип тургандан дароо чыкмай болду да. Атайына Сулайман Тоодон салам алып келген биздин коногубузга. Куш келдиңиз дейли, барыбызга. Рахмат. Эми сөз баштан болсун. Кандай даярдыктар менен? Аябай жакшы. Мындай биз үчүн, оркестр жамааттары үчүн өтө жакшы самалык болуп атат. Азыр сиз такайында сөзүңүздү улап кетейин. Мен ошол баягы Карамолдо Орозовдун Ибарат күйөөсүн 600 инсандан турган чоң оркестр жамааты ойнойт да. Анан ага даярдык көрдүк. Биз жеке ар бирибиз оркестр дүйнөлүк тилде нотачы. Ошонун өзүн эле жазып койгон тиги нюанстар менен даярдана берсе болот. Анан баары эле биригип кетет да. Анан буюрса бүгүн ошонун жыйынтыгын көрөбүз. Анан негизинен айтсак, мына биздин ушул өтүп аткан самалык өтө биз азыркы учурга керектүү иш-чара болуп атат да. Себеби биздин баягы профессионал музыканттарды даярдоодо өтө жакшы бир мындай стимул болуп атат. Көңүл бурдуруу. Көңүл бурдуруп. Себеби биз баягы училищеларда, консерваторияда эле, например, канчалаган баягы кыякчы, комузчу профессионал музыканттар негизинен ушул жерде келип туруп өзү бири-бири менен биригип, оркестрлер менен таанышып дегендейчи. Өтө жакшы самалык болуп атканын кечээден бери сезип атабыз. Анан Бишкекте туруп тиги Оштон келдик да биз. Алар менен мына бирге достук мамиле түзүп, кызматташып, жакындашып. Анан ушундай иш-чараны баштагандарга, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип коюш керек экен. Анан былтыркыга караганда, былтыры да башталган да. Быйыл экинчи неме кароосуна болуп атпайбы? Өзгөрүү бар да. Даярдык башка, өсүш башка.
Биз билгенбиз. Анан былтыры катышкан оркестрлар уже жылыш бар. Действительно көрүнүп эле турат да. Анан келерки жылга bundan да мыкты болот да. Биз баягы мировой деңгээлге ушинтип жакшы ушундай иш-чаралар менен өсүп кетсек болот экен да. Жакшы. Сиздин жолуңузду улай эле да. Ушул оркестрдин сынагын өтүшүн мындай маани, маңызы, максаты токтолсоңуз да, анан казак жергесине да барганда, башка чет өлкөлөргө барганда биздин оркестрга көптөн көп мындай алкыш сөздөр айтылганы маалым да. Жакшы баа берүү. Анан эл аралык деңгээлге чыгаруу мүмкүнбү? Да. Жол ачса болобу дегеним да. Мүмкүн. Себебинде баягы сөз башынан болсо биздин кыргыз эли абдан өнөрлүү эл. Абдан таланттуу эл. Ар бир биздин ушул жараныбыздын түпкүрүндө бир абдан бир жакшы катылып жаткан таланттар бар да. Анан аларды ачыш үчүн, аларды сыртка чыгарыш үчүн кайсыл бир деңгээлде стимул дагы керек болот экен. Стимул мына бүгүнкү өтүп жаткан кароо сынактар сыяктуу бир аянтчалардын пайда болуусу, ошого болгон даярдыктар, ошого болгон изденүүлөр, ошого болгон бир өзүн көрсөтүү үчүн болгон күч аракеттердин бардыгы тең өзүнүн катылып жаткан таланттарын көрсөтүүгө бир аракет жасалат экен да. Анан биздин азыркы учурда биз министрликтин түздөн-түз саясатын, деги эле планын бардык ушул реализация кылуучу, ишке ашыруучу мекеме катары биздин азыркы учурда мына жылдын аягына чейин кол алдыбызда баягы даярдана турган учурдагы абдан көп кароо сынактар ар багыт боюнча бар. Бирок ошол эле учурда кароо сынактарды мисалы алыстан элет жеринен келип жатышат. Биякта болсо мисалы Бишкекте тажрыйбалуу оркестрлер бар. Ошолор менен бирдиктүү, бирдей болуп калбаш үчүн биз бул жолу болсо профессионалдуу ушул 3 оркестрди конкурска катыштыруу чечимин кабыл алдык. Бул Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестри, Бишкек мэриясынын астындагы эл аспаптар оркестри жана Камбаркан этнографиялык ансамблин биз катышуучу конкурсант катары эмес, аларды гала концертке конок катары чакырып, алар бүгүнкү учурда гала концертин беришет. Бүгүнкү Кирүү акысыз, көрүү акысыз. Албетте, бардыгы тең бул сыртта болот. Абдан кызыктуу программа болот. Бүгүнкү кечеги баягы кароо сынактын жыйынтыгы менен айта турган болсок, чындыгында биздин элет жеринен келсе дагы биз ойлойбуз тажрыйба жок, башка жок деп ойлошубуз мүмкүн, бирок чындыгында изденүү аябай жакшы. Абдан жогорку чеберчилик менен аткарып беришти. Калыстар тобуна дагы абдан оор болду. Жыйынтыгы оор болду. Ошол бүгүнкү күндө ошол жыйынтыгын чогуу биз күбө болобуз. Жалпы биз кошумча айтып кетчү нерсе бар. Бирде кароо сынактын байгелей фонду боюнча дагы бир токтолуп койсок, бул жалпы 1 миллион сомдук байгелей фонд бар, 1 миллион сом. Анын биринчи орун 300 000, 200 000, 100 000 болуп, анан кызыктырчу сыйлыктар бар. Мыкты дирижер, мыкты эркектин үнү, мыкты аялдын үнү деп биз жоолордун 3 ай мурун баарын тең тактап жөнөткөнбүз. Мына ошонун негизинде бүгүн сыйлоо аземи дагы ушул гала концерт болот. Бул сынактын натыйжасында жыйынтыгында кандай бир статустар берилет? Наамдар ушул сынакка катышкан деп мындай жогорку деңгээлде. Статус биз бул жолу бул жакшы идея экен негизи. Бул дагы керектүү нерсе экен. Бирок бул жолу бизде жана өзү тараптан уюштуруучулар тарабынан даярдалган дипломдор, ошол эле акчалар, сыйлыктар менен бул жолу чектелебиз. Мындан кийинки жылкы иш-чараларда дагы менимче ушул кошумча статус болобу же кошумча дагы бир чыгармачылыгын өнүктүрүүгө болгон бирдей кадамдар болобу, ал боюнча дагы биз сөзсүз ойлонобуз. Аброй өсөт деген тилектебиз, э? Тандоо маселеси кандай каралган? Мисалы үчүн себеп оркестрлердин составы ар кандай болуп калат? Эмнедин негизинде аныкталып атат? Анан кимдер? Калыстар. Биз жоону 2-3 ай мурда кетиргенбиз анын баарын тең. Анан ал жерде бүт критерийлер, ар бир оркестрдин аты жөнү, ошол мүчөлөрүнүн, анан бир мүчө экинчи жакта ойнобош керек. Ошол эле учурда мындай аткарылыш керек деген жалпы аткарылуучу маселелер бар. Ошол Токтогул Сатылганов атабыздын күбөсү, ошол эле жанагы Асакан Жумакматовдун Акбул күбөсүн биз сөзсүз түрдө аткаруусу керек деген эрежеге киргизип койгонбуз. Мына ошолордун негизинде бүгүн даярданып келишти. Таразага салынат турбайбы? Ийгилик каалайбыз. Куш келиңиздер. Эми биз сахнабызга кайтсак, мына сөздүн башында тааныштыргандай эле Динара Тилекеева айым Азиз Калматов менен сахнабызда турат. Куш келиңиздер. Оркестрдин катышуучулары, Эң сонун. Ооба.
ооба арбаңыздар кутман таңыңыздар менен мына ошол кечээки аткарган чыгарманы бүгүн Азиз Калматовдун коштоосунда кечээ оркестрде болгон болсо Карамолдо Орозов, насыйкат иштеп чыккан Түгөлбай Казаков агайыбыз. Сау олуң. Бул насыйкат, бул насыйкат, бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган, калган керез бабалардан өттү насыйкат, тоолордон талалардан Тарыхтын өктөмдүгү, ылдамдыгы кандай кезде жаралды экен сынган бугу, кумуз кылын биринде дирилдетип бизге насатыр калдыбы Аппак маралыры жаңырдыңбы сен, аппак марал кайра табылдыңбы сен, аппак марал туяк кагат, журт которгон сыяктанат, каран күнгө марал кабылдыңбы сен, каран күнгө марал кабылдыңбы сен, конушуңдан үркүп жаңылдыңбы сен, мөлтүлдөп аккан булак кайда, моюндаш өскөн улак кайда, кадырлуу журтту сагындыңбы сен, аппак марал, аппак марал артыңдан сая түшүп жебе келет, өзүңдөн жер айланага тегеренет, жебе келет жөнө демек турбачы ак марал, жебе жетпей журка түйүлүп сен, аппак ак марал, аппак марал жеңилбечи, батат батабы, батып барат өмүргечи, жебе келет жөнө демек турбачы ак марал, жебе жетти чурка түйүлүп сен. Жаным өтөбү жебе жетеби бийлик бүлбүлдөр, тагдыр чыркырап тамыр зыркырайт, жетсең жебе жетеби, аппак марал марал туяк кагат, жебем жетет жетпей сыяктанат, үмүт өчөт үмүт кайра жанат, бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган, калган керез бабалардан, канат байлап өмүргө каршы турган өлүмгө, карылардан санжырап аппак марал жөнүндө, карыбайт элдик ырлар, картайбайт элдик үмүт, жакшылыктан асты түңүлбөгүн, аппак марал неге күлүңдөдүң сен. Сонун бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Конокторубузга да Союзбек мырза баштаган ыраазычылык билдиребиз.